Ушул жол көйгөйү 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун Сузак районундагы эл менен болгон жолугушуусунда көтөрүлүп, өлкө башчысы тиешелүү тармак жетекчилерине жолду карап оңдоо тапшырмасын койгон. 2023 жылы жолду тегиздөө, шагыл төгүү жумуштары башталган. Жол башталып, азыраак гана бир канча машина точный мен айта албайм, бир 20-30 машина төгүлсө төгүлгөндүр жаман-жуман жерлерине. Анан желке-желкесин гана алып койгон да жолдунчу. Анан азыр өзүңүздөр деле көрсөңүздөр келатканда көп жери таар болуп калган. Анан эки машина бирине-бири баратканда встречный чыгып калса, бурул эме бири токтоп турат, кененирээк жерде өтүп кете албайт да, мындан келип чоң машина өтө албайт. Встречный келип калса. Анан бул жерге чейин ушул мектепке чейин салынып келди, ошол кичине шагыл төгүлүп, тегиздемиш болуп койду. Айыл кичи, орто жана чоң канжыга деп 3кө бөлүнөт. Жумуш ортоңку канжыгага чейин эле болуп, андан ары тар ылай аралаш жолдун азабын айылдыктар дали тартып жаткан кези. Бияда чоң канжыга население ушакта көп. А биздин жолдор ошо орто канжыдан бери оңдолбой калды да. Оңдолбой калды. Мына көлчүк болуп турат, мына машиналар азыр өтпөй, мына кайра аркага качты да. Окуучулар барышы кыйын, күн жасап баткак болуп калат. Кышта 1,5 метрге чейин кар жайт өзү биякта. Айылдыктардын белгилөөсүнө жумуш ыргагы жакшы башталган, бирок сапасыз акырына чейин болбой калды. 4 километр бүттүк деп койду, жаратып, шагыл сээп койду. Андан башка ушул төш тарабын алган жок, аны эмес канал кылып арык кылган жок. Биздин ойдогубуздай болбоду. Жерге 10 сантиметр шагыл төгөбүз деген андай болбоду. Көп жерлерин азыр кайта уңкур-чуңкур болуп кетти. Канжыгалыктардын көйгөйү жол гана эмес, көпүрө дагы. Айылдыктар ар бир үйдөгү жан башына 5000 сомдон каражат топтоп, 2 миллион сомдун тегерегинде акча топтошкон. Бирок араңдан чогулган акчага курулган көпүрө жыл айланбай колдонууга коркунучтуу болуп калды. Өз жаныбыздан курдурганбыз. Курдурдук эле. Ана тияк башты төштү, буяк башты төштү, бир жамгырга чыдабады. Жакшыраак болбой калыптыр. Көпүрө ал акыбал ушул жолдон бир кайла жерлери көчкөн, кыска неме тар жолдор. Ошентипчи көпүрөсү же жолу жакшы эмес болгон айылдыктар аргасыз биздин канал аркылуу өз үндөрүн тийиштүү тарапка жеткирүүнү суранган. Бул маселе боюнча жол башкармалыгы чындыгында жол акырына чейин бүтпөгөндүгүн, буюрса ноябрь айында башында жолду кеңейтип, шагыл төгөөрүн убадалайт. Бирок аларга бөлүнгөн каражат эл айткандай 20 миллион сом эмес, 1 миллион дейт. 1 миллион эле каралып туруп эле, бирок 7 миллиондук иш аткарылган, бирок анын аягына чейин чыкпай калган. Себеби быйыл жакынкы күндөрү биз дальше продление улап, андан дальше улап, жолду кеңейтүү иштерин шагыл төшөп, калыбына келтиребиз деген ойдо азыр пландап атабыз. Эске салсак, айылга кеткен жолдун жалпы узундугу 5 чакырым. Канжыгалыктардын жолду асфальттап эмес, тек гана тегиздеп шагыл төгүп берсе деген тилеги жакын арада ишке ашары айтылат. Антпесе президенттин убадасын аткарбай коюунун өзү учурдагы чек иши болоору айтпаса да белгилүү. Гүлжан Амөндөө, Оман Асназаров, Сузак району.